бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу. Тем более бул жак Өзбекстан экен, достук границасы экен. Ушул жерде машиналар өткөзүп, чыгарып ушул жерде кызмат кылышат экен да. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бул видеом бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу. Жаман максатта эмес, сындап максатта эмес, жакшы эле максатта. Мен мына Өзбекстан менен Кыргызстандын достук деген постуна өткөндө бир келип кеттим да, жамгырда келсем, бул жакта милиция кызматкерлери, МВД өкүлдөрү дейбизби, бутиги жок экен да. Ортодо эле бир остановкага окшогон жерде турушат экен. Эми кыш келатат, билесиздер, суук болот. Ошого бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элем. Ушуларга бир бутик кылып берсе, аябай сонун болобу эле дейм да. Неге дегенде суукта бир тифалы менен, бир зарядка саятаган жери менен жылуу жерде кызмат кылса аябай сонун болот эле дейм да. Булар да бирөөнүн баласы дегендей. Мен өткөндө көрүп, чындыгында мындай орум ачып кетти, чындыгында башкача болуп кеттим да. Жаан аябай жаап атат, бирок булар кызмат кылып атат да. Кийимдери да суу болуп калыптыр. Эми бул нерсеге расход 20 миң, 30 миң акча кетет да. Чакан гана бутик кылып берип койсо, ичинде зарядка сая турганда гана бир тифал кылып, ысык чай ичкенче сонун кылып ушул жерде алмак кызматты кыла берет да. Бул нерсени видеону сындап, жанагындай жаман максатта тартпадым, чындыгында. Өзүмдүн оюн, пикиримди айтып коеюн дедим. Ушул видеону көрүп жатсаңыздар, лайк басып, болушунча группалар менен бөлүшүп коңуздар, баарыңыздардан сураныч. Бийлик өкүлдөрүнө жетсин, жетип ушул бутикти кылып берсе, аябай сонун болот, нур үстүнө нур болот. Ошол бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элем. Сөзсүз түрдө видеону бөлүшүп коңуздар, урматтуу мекендештер. Кичпейилдикке Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн булар эми кызмат кылып атат, тура түшүнүшүбүз керек. Мекендешүү имандан дейт. Мекенге кызмат кылып, өздөрүнүн салымын кошуп, күнү түнү кызмат кылып атат негизи. Чагылдырып көргөзүп койсоң, кам аякта мындай тартып. Мына ушул жерде да туугандар, ушул жерге остановка да. Мына остановкага ачык. Эртең шамалда, жаан чачындарда, кар жагандарда аябай суук болот да, билинбеген мененчи. Ошого сонун кылып бутик кылып берип койсо сонун болот. Тем более бул жак Өзбекстан экен, достук границасы экен. Ушул жерде машиналар өткөзүп, чыгарып ушул жерде кызмат кылышат экен да. Эми МВД өкүлдөрү болуп калабы, милиция кызматкерлери болуп калабы билбейт экен, бирок ошо туугандар, видеону бөлүшүп коңуздар, баарыңыздардан сураныч, кичпейилдикке баарыңыздан суранып кетет элем. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп кирчиктин маселесине муктаж болуп жатсаңыздар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары, метро проспект Мира 2-бөгөттөн чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап такта берет, чонуйда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү нөмүрлөргө кайрылып жатсаңыздар, толук маалыматты берет сиздерге.